О жараткан кейбеген көңүл бер, оорубаган берекелүү өмүр бер, кыяматта бүт үммөткө бир кылып, кыргызыма жаннатыңдан орун бер деп бүгүн биз эфирде баштайбыз. Намаз окуп бардык нерсеге жетишсе болот. Намаз эч нерсеге тоскоолдук кылбайт. Себеби намаз Аллахтын 5 парзынын бири деген айымдар менен бүгүн биз кызыктуу маек кылабыз. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө чыгармачыл жааттагы намаз окуган ыймандуу, акылдуу, жакшы эжелерибизди чакырган элек. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу талкуу кылганга аракет кылалы. Ал эми азыр болсо аларды студияга чакыралы. Ал үчүн Кеңеш тобунун солисти Гүлмира Шарипованы, ошондой эле теле алып баруучу Жанара Атабекова жана мурдагы ырчы, азыркы Жаштар ассамблеясынын астында түзүлгөн таланттуу балдардын көркөм жетекчиси Ташкент кызы Гүл бүгүн биздин студиябызда. Бүгүн биз жалаң гана чыгармачыл жаатындагы намаз окуган айымдарды чакырып, алар менен кызыктуу жана жагымдуу маек куралы деп чечтик. Анан сиздер дагы кош келипсиздер бүгүн биздин студиябызга. Кубанычтабыз келгениңиздерге. Анан сиздерге алгачкы суроону узатайын. Бул чындыгында намаз Аллахтын 5 парзынын бири дейбиз го, бирок намазды дагы бир эрктүү адам гана окуй алса керек. Анан намаз сиздердин жашооңуздарда эмне орду? Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз журтчулугу менен амандашып алалык. Бүгүн өтө жакшы темалардын бири экен. Себеби бир топ убакыттан бери бул тема айрыкча мына ушул элдин баягы оюн эйканчы кылган темалардын бири да. Анан намаз мен үчүн бул эң биринчи, бул бейиштин ачкычы, мен эңсеген нерсе. Экинчиден болсо бул мага менин мойнума жүктөлгөн парз, мен аны аткарышым керек. Андан тышкары намаз мен үчүн бул Аллах субханала тааля менен баягы жакындашуу. Себеби айтат экен, сажда учурунда гана Аллах менен өтө жакын болот бендин акыбал деп. Ошон үчүн мен көксөгөнүмдү, тилегимди, дуамды ошол нерсе менен гана ишке ашыра алам деп ойлойм. Ошон үчүн бул мен үчүн Аллах таала менен жакын болууга эң жакшы нерсе деп айтам. Сиздер үчүн намаздын орду? Бул дүйнөдө да бейиште жашашыбыз керек. Биз акыретте да бейиште болобуз деп мен өзүмдү эч качан мындай бир даваттар айтылып коркунуч болгондо коркпойм да. Өзүмдү Аллахтын аябай ишенимдүү пендеси катары көрүп, ишеним менен жашайм да. Ошон үчүн намаз окуган адам бул дүйнөдө да бактылуу, буюрса биз акыретте да бактылуу болобуз. Анан мен ошо намазды оорлотуп эмес, жеңил жеткиргенди аябай жакшы көрөм да. Күлүп, тамашалап отуруп, эми мактанбай эле коеюн, бирок бир жерлерге барып биз мисалы ушу дават айтып калганда ошол үй ээси айтып калат болчу да. Мен келинчегимди 10 жылдан бери окута албай аткан болчумун. Сен келип жарым саат сүйлөгөндө эле бул жеңең окуйм деп калбадыбы? Ушунча келип турчу үйгө депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, намазды оорлотпой жеңил айтып, адамдарга күлүп жайнап, мына мындай кылып деле жашоодо жүрүп, бирок парзыбызды аткарып, Аллахтан керек нерселерди сурап алсак болот деп. Аллахка миң шүгүрлөр айтам. Келиңиз, сиз. Намаз бул мен үчүн биздин жараткан Аллах тааланын буйругу. Аллах таалам Куранда айтат: "Мен адамдар менен жиндерди мага ибадат кылуу үчүн гана жараттым" деп. Демек, Алланын бизди жаратуудан максаты ага ибадат кылуу үчүн гана жаратса, демек биз Аллахка ибадат кылышыбыз керек деген бул түзмө-түз биздин парзыбыз мойнубуздагы. Албетте, Аллах таалам бизди жаратып, бизге намазды буйрук кылгандан кийин намаздын пайдалары эки дүйнөдө тең аябагандай зор. Бул дүйнөдө физически, морально бүт жагынан аябагандай пайдалуу. Мен үчүн бул намаз бакыт. Жана дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го: "Көзүмдүн нуру, көзүмдүн тынчтыгы намазда" деп. Саждада депчи. Демек, намаз окуп атканда ушунчалык жаныбыз, баягы ар бир намаз окуган адам сезет болуш керек. Намаз окуп аткан адамдын жаны ушунчалык бейпилдикти, ушунчалык тынчтыкты сезет намазда. Себеби намаздан тышкаркы учурда оюң ар кайсы жакта болуп, деги эле жаның тынч эмес. Даже уктасаң дагы жөн уктабай түш көрүп дегендей, жан тынчтык албайт да. Ушул жандын, биздин жаныбыздын тынчтыгы бул намазда. Демек, намаз бул аябай керемет нерсе да. Анан ар бир нерсеге баягы барып калуунун бир себеби.
себепчиси болот эмеспи? Анан чындыгында баарыңыздарга ошол намазга болгон, сиздерге болгон себепчи эмне болду? Ошол жашоодо эмне түрткү болду ошол намаз окуп калгыңыздарга? Негизи ар кандай болот го, бирөөлөргө бирөө себепчи болот, же апасы себепчи болот, же күйөөсү, же баласы деп. Мени көптөр айтышат экен, күйөөсү себепчи болгон депчи, себеби күйөөгө чыккандан кийин баягы ушул жолдо деп. Мен айтат элем, баягы бул Аллах Тааланын каалоосу болуш керек. Себеби дагы кыргызда сөз бар го, кайыптан деп. Кайыптан деген нерсе бар го. Аллах Таала мага кайыптан бериптир деп түшүнөм да. Баягы Аллах Таалам уже акыл салып ошол жолго салгандан кийин илим алуу дагы парыз болуп калат экен. Анан акырындан илим алуу менен акырындан өздөштүрүп дагы таанып билип келатабыз. Үйлөнгөндөн 4 жыл биз балалуу боло албай жүрдүк. Анан балалуу боло албай жүрүп, бул врачка барсам деле башкача айтат, бул врачка барсам деле башкача айтат. Анан Аллах Таала сүйгөн гана пендесине намазын берет го. Баардык канча адамдар, миллиондогон долларлары бар адамдар намаз окуй албай жүрүшөт го. Ошондой ошол кезде мени тандады деп ойлойм да. Ошол убактагынан баардыгына парз кылыңын да, албетте баардыгына насип кылсын, бирок ошол кезде мен намазга келип калганыма ушул күнгө чейин бактылуумун да. Анан биз балалуу боло албай көрүнгөн врачтын эшигин каккылап, акыркы акчаларыбызга барып дары сатып алат элек, бирок эч кандай таянак чыкпайт болчу да. Анан бир күнү мен ушул аябай кыйналып, бирөөлөр бала көтөрүп баратса карап алып ыйлайт болчумун. Мен деле балам болсо, мен да ушинтип ойнотсом экен деп. Бирок мен Аллах деп тааныбай, Кудай берсе экен деп эле карап отуруп турдум да, асманды карап эле, булуттарды карап алып, жылдыздарды карап ыйлап отуруп турдум да, Кудай депчи. Анан бир күнү мечиттин жанынан өтүп баратсам, сонун азан үнү чыкты. Негедир мечитке киргим келди. Бирок Аллах мени кечирген болсун, мен ошол убакта дааратсыз мечитке киргенмин. Анан кийин ошол бир чоң апа бар болчу, ушул молдолорго барып дем салдыр деди. Анан ошол молдолордун байкеге кирип дем салдырып, анан кийин өзүмдүн турмушумду айтып кирдим да. Анан кийин ал кезде мүзүр намазда эмес эле да, эми кичине жаш болчу. Анан ары бери кафелерде музыкант болуп, анан жүрүм туруму да башкача болчу. Анан мен кирип алып ыйлап атпаймынбы, биз деген чогуу жума намаздарга барабыз. Сен намаз окуйсуңбу дейт. Анан жок десем, чогуу жума намаздарга барып үйрөнүп атам. Анан экөөбүз намазга киребиз. Намаздан чыккандан эле менин күйөөм достор менен азгырылып кетет. Ыйласам да болбойт, намаз оку десем болбойт десем, мени карап алып эле, сен деген акмак кыз турбайсың деп эле урушуп кетип атпайбы. Анан өзүмчө жаман болуп кеттим, айтарын айтып алыпчы. Тиги күйөөсүн жамандап атабы деп айтып ататпы деп башкача ойлоп кеттим да, көрсө менен урушуп атыптыр да. Сен деген акмак кыз турбайсыңбы? Сен эмнеге бир сасык суудан жаралган бир макулук ал күйөөң деген. Эмнеге ага жалдырап атасың сен? Ал сенин күйөөң болгону. Дарат алып эки рекет намаз окуп Аллага жалынып ыйлабайсыңбы? Күйөөм жакшы болсун, иши жүрүшсүн, балалуу бололу деп сурабайсыңбы сен? Күйөөң бермек беле деп эле аябай урушуп салды мени. Анан үйгө келип алып чын эле деп, анан жана китеп намаз окууну үйрөн, оңой үйрөн деген китеп бар, сырты жашыл, ошо китеп көзүмө аябай жакшы көрүнөт. Алып келип алып, чоң кылып кагаздарга жазып, мээме кирбейт да деги элечи. Анан колума кармалып окудум. Анан кийин Гүлмени туура жолдорго, мен негизи муну советнигим деп коем, өкүл кызым да. Анан билбеген нерселеримди сурай берем. Көрсө мен кагазды кармап алып окуп туура эмес кылып атыптырмын да. Анан Гүл айтты, андай кылып окуганыңызга болбойт, көз турган болбойт. Анан мен кагазды момундай колума кармалып ушинтип окуйт элем да, кайра мынтип отуруп карапчы. Анан чын эле намазга келдик. Анан бир күнү эме болду, Кадыр түн болду. Анан кошуна кызым айтып калдык, Кадыр түнгө барып келбелиби депчи. Анан барсак, анда садаканы бергенди деле билбейм. Анан кийин киргенде ушинтип ар бир кишиге 9 сомдон бериш керек экен деле мечитке кирип барсам эле көзү сокур бир эже отуруптур да, көзү көрбөйт. Анан мен ага санап ишилип колуна акча берсем эле, мен Аллахтан эмне сурап келдиң десе, эже бала сурап келдим деп турмун го. Башка эчтеке чын эле менин түшүнүгүм кем экен да ошол кезде. Десем эле, эже байкуш, эмдиги жылы ушул убакта балканактай кылып эркек уул төрөп көтөрүп алып келгин алтынымды аябай бата берди да. Анда Мурат Аалы ажы тирүү болчу. Анан ал дагы ыйлап дуа кылды, баарыбыз ыйлап дуа кылдык. Ошондо мен өзүмдү Аллахтын жанында тургандай сездим. Биринчи жолу мен Аллахты ушундай бир башкача сездим да. Чын жүрөктөн дуа кылдым. Анан айткандай эле бир 20 күн өткөн жок. 20 күндөн кийин барсам, мен боюмда бар экен. Анан Аллахтан деп билдим. Анан врач мени кууп чыкты, гинекологум. Сен буга чейин канча жолу боюңдан түшкөн, канча сен төрө албайсың, кет деди.
мен сенин моюнума ала албайм деди. Үйгө ыйлап келдим, учетко албай койду мени. Анан келдик, балам 6 жума болуп эле түшө берчи да, ичимен 6 жума өттү, карайм 10 жума өттү, ичимде да сүйүнүп калдым да, анан Аллага дуа кылып эле өзүнөн экен деп эле өзүнөн сурай бердим. Анан баягы балам 36-37 жума болуп төрөлүп, азыр буйруса 10 жашта мени ушу намазга алып келген ушу бала себепкер болду десем болот да. Анан ошонун себеби менен мен Аллахты таанып алганыма аябай ыраазымын. Деңизжан эже, сизге да бир себепчи болсо керек. Гүлмира айткандай, чыгармачыл чөйрө, баягы чыгармачыл адамдар мага капа болбосо керек, бирок чыгармачыл чөйрө мындай баягы жалпак тил менен айтканда өтө баягы кандай десем, бир аз ыкыласыраак чөйрө болот. Себеби динде деп айтканым да, себеби ал жерде баягы ыр күлкү шаң, анан эч нерсеге убакыт табылбайт, анан баягы анча мынчадан жутуп коюшат, ушундай жашоолор да. Анан биз деле чыгармачыл чөйрөнүн ошол башында жашадык. Жолдошум деле ошол чыгармачыл чөйрөдө ар бир жака ойноп күлөт, кетет. Анан баары бир үй бүлөдө аял очок жандырыш керек да. Анан үй бүлө курулду, биз деле уулду болдук. Андан кийин Гүлмира айткандай, биздин ортодо дагы уулдан кийин балдарыбыз такыр токтогон жок. Анан ден соолугуман кыйналып жүрдүм, бирок ошондо деле баягы жаш болсок керек, андай деле аңдап сезбептирбиз да. Анан ошентип анан мен сөздөн жаңылбаш керек экенин ошондон билдим. Илгери айтчу элем, мен кыздуу болбойм, кыз деген баланы багасың 20-га чейин, анан сени таштап кетип калат башка бүлөгө деп ушунчумун да. Анан ортодо жоготкон балдарымдын көбү кыз болду да. Анан ушу кыз тилеп калдым Аллахтанчы, кыздуу болсом экен деп. Анан Гүлмира айткандай, эмнеден билбейм, бирок өзүм баягы жан дүйнөмдө ичимде билем да, муну Аллахтан сураш керек экендигин билем. Ошентип кыздуу да болдум, бирок бир аз кызым убактысынан эртерээк төрөлүп, өпкөсү ачылбай бир топ кыйналдык да. Анан ошол учурда Аллахтан ушунчалык жалгыз гана Аллахтан тилеп, ошол эсимде төрөт үйүнөн чыкпай койдум. 3 күндөн кийин чыгарат экен. Кызыңды болсо билбейм, киши болсо киши болот, киши болбосо билбейбиз деди. Чыгышың керек деди, аппаратты бошотушуң керек деди. Ошол жерде көгөрүп чыкпай койдум. Жок, мен кызым менен чыгышым керек ушул роддомдон деп. Анан күнүгө жалынып, жалбарып алып, түнү менен ыйлап чыгам. Анан өзүмдүн иним деди 6-классынан бери намазда. Себепчи деп ошол инимди айта алам. Себеби иним ошондо алыстан келип, анан мага кичинекей китеп алып келди дагы. Ичинде Ясин сүрөсүн, анан Аятал Курсини, анан Фатиханы карандаш менен белгилеп коюптур. Колуңуздан келсе ушуларды окуп туруңуз түнү менен деп ушинтти да. Анан ошол жашыл китеп биринчи себепчи десем болот. Анан ошондон улам Аллахтан тилеп, анан ушундай эсимде ушунчалык Аллахка убада бердим да, эгер кызымды мен ошол төрөт үйүнөн кызым менен чыгарсаң, мен намаз окуйм депчи. Мен кээде өзүмдү аябай күнөөлүү сезем да, ошону мындай баягы орусча айтканда одолжение кылып мага берсең, анан мен сага берем деп эсептешкеним үчүн ушунчалык кээде өзүмдү ушундай кээде Аллахтан кечирим сурайм да, ушинтип эсептешкеним үчүн кечире көр депчи. Кайдан жайдан билбейм, бир жолу үйдө бир диск пайда болуп калыптыр. Аны ким алып келип калганын мынакей Аллах күбө билбейм да, бирок сыртында намазды оңой үйрөнүү деген бар экен да. Ага чейин бир топ китептерди ачкам, бирок баягы жетпей койгон да магачы. Анан дискти коюп көрсөм, ошол болгон жолу менен саждага кандай барыш керек, рүккүгө кандай, баары тең бар экен. Анан ошол күндөн баштап, ал кезде жолдошум Казакстанда иштеп аткан эле, ошол күндөн баштап кагазга жазып алып, сөзүн жазып алып, анан баягы кишини туурап окуйм да. Күнүгө ошону репетиция кылам да, баягы биздин тил менен айтканда күнүгө жай намазды жайып алып, ошол кайталайм, бирөөдөн уккам, кагаз караганга болбойт деген. Ошол баягы кулагым менен угуп кайталап окуп жүрүп, анан биринчи ойлодум, эртең менен багымдат деле окуп турайын деп ойлодум, бирок намаздын күчү ушунчалык экен. Эртең менен багымдат окугандан кийин өзүмдү аябай жакшы сездим. Биринчи окуганымда аябай өзүмдү ушунчалык таза сездим, ушунчалык жашоодо бир менден дагы таза адам жоктой сезилди. Анан мен эмнеге сүйүнөм, мен мечиттин жанында жашайм, мен ошого дайым айтам, ушунчалык Аллахка шүгүр кылам. Азандын үнүн угуп турабыз да. Анан түшкү намаздын 5-дин азанын угуганда ушунчалык жанталаштым, окуй берейинчи дедим. Анан 5-ди окудум, анан асырды окудум, анан ошентип дароо 5-ке кеттим да. Анан ушунчалык баягы ичимен, анан сен айткандай себепчилерди издеп отуруп, мага биринчи себепчи ошо иним алып келген жашыл китеп. Анан үйдө кайдан жайдан пайда болуп калган диск. Жакшы. Анан сиздерге суроо заткым келет, дагы бир суроо. Учурда көпчүлүк айтып калат го, 60ка чыксам деле жетишем намаз окуганга депчи. Эрте окуп койгон жоксуздарбы намазды? Келиңиздер, сиздер кандай ойлойсуздар?
баягы илгертен ушул нерсе калса керек деп ойлойм да. Себеби баягы азыр айтып калышат го, мурун ыйман бар эле, анан илим жок эле деп айтышат. Азыр илим бар, бирок ыйман азайып баратат деп айтат да. Анан эми мунун канчасы чындык экендигин элге болот чыгар, бирок илгерки апаларыбыз окуп, илгерки баягы жаштарда андай болгон эмес да. Илгери апаларыбыз, карылар көп окуса, элдин баардыгында ушундай бир биздин менталитетте түшүнүк калып калганда, намазды карыганда окуш керек деген түшүнүк калып калса керек да, баягы адаптация болуп калыш керек депчи. Анан бул эми баягы сөзсүз түрдө бул нерсени түшүнүш үчүн адам бир сыйра дин жөнүндө маалымат алыш керек да. Анан мен ойлойм, мен ушунчалык өкүнөм, мен эрте окубаганыма өкүнөм да. Мен аябай кеч окуп калгам. Мен кечиккем да. Мен бир топ жылга кечиккем. Кээде адат кылам, намаздан кийин дагы бир намаз окуп, ошол калып калган намаздарымдын бирөөнүн казасы болсун деп ошол окуганга аракет кылам да. Себеби артта нечендеген жылдар кечигип калгам да. Мен ушуга ушунчалык өкүнөм. Айрымдары үчүн баягы түшүнүксүз болот. Парыз менен сүннөттүн айырмасы. Парыз менен сүннөттүн айырмасы, парыз деп айтылып тургандай эле, парыз милдеттүү түрдө окулуучу намаз. Ал эми сүннөт болсо, өзүбүздүн сүйүктүү пайгамбарыбыз ушул динди бизге жеткирген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт көргөзгөн жолу дейбиз. Бирок намазга келгенде ал ошо пайгамбарыбыздын кошумчалап окуган намазы, сүннөт намазы. Мисалы, багымдат намазында 2 рекет парыз, 2 рекет сүннөт болсо, 2 рекет парыз милдеттүү түрдө окуш керек. Аллах Тааланын буйругу бул. Сүннөт пайгамбарыбыз кошуп дагы 2 рекет сүннөт кошуп окуган. Биз аны да аткарышыбыз керек, себеби биз мусулманбыз. Ар кандай жерде гастролдоп жүрөсүздөр, чыгармачылык менен күнү түнү алектенесиздер дегенде анан кантип жетишесиз? Мен да башында түшүнбөй, багымдат калган убактарда жетишпейм, мен дара таланга жетишпейм, мен боенуп жүрүшүм керек деп, мен боекты өйдө коюп, өзүмдү элдерден уялып, өзүм чын мындай жалпак тил менен сүйлөгөндө бетбак болуп турдум да. Багымдатты куптанды гана окуйт элем мен. Экөөнү гана. Анан бир күнү мени мүзүр аябай уят кылды. Гүлмира, сен шапкаңды кийип алып, анан бутуңа туфлиңди кийип алып эшикке чыгып, калган кийимиң жок чыга аласың көчөгө депчи. Анан мындай жумшак эле күлүп айтып койду, бирок аябай катты дейт ошол сөзү. Ошол кызым, экинчи кызым боюмда барында, мен 2 эле маал окучу элем намаз. Анан кийин ошо 3-чүсү пешинди мүзүр айтып калды. Үйдө жөн эле отурасың го, андан көрүп кел, бир намаз кошуп окуй бер деди. Эми Аллахтын кереметин карасаңыздар, мен бүгүн мүзүрдүн аркасына туруп уюп пешин намазын окудум. Кечинде беттерим кызыл болуп баштады. Мени больницага жеткирип коюшту. Толугу эчтеке жок. Түнү менен жаттым, баардыгы төрөп атышат, мен жатам төрөт үйүндө дагы деле. Анан мечит эртеси күнү, эрте менен мен аялдар эми күйөөлөрүбүзгө эркелей беребиз го, мен мүзүргө чатак кыла баштадым, телефон чалып алып. Элдин баардыгы күйөөлөрү суу алып келип берди, сен мага суу алып келген жоксуң. Мен деген суу сап атам, сен мага йогурт алып келесиң деп. Чатак кылып атсам эле, күкүш мына мен намаз болоюн деп калды. Азыр намаз болот, азыр намаз башталат. Намаз окуп туруп эле мен тез окуп туруп эле мен сага жетип барам деди. Карасам саат 1:30. Анан мен мурунку күнү пешин намазын окугам да. Аңгыча эле эшиктен бир эже кирип келди. Ой, сен сиренгүлдү ырдайм дебейсиңби, карагатты ырдайм дебейсиңби деп эле. Анан төрөйсүңбү деп эле. Суусун жарып эле, анан мүзүр уже экинчи жолу уже мага суу алып келгенче 1:30 толгоом башталды. Кайра пештин убагы бүткөнчө мен толгоом да бүттү, төрөп дагы бүттүм. Эч кыйналбай, эчтеке болбой эле, кереметти карасаңыздар. Анан мен ошондон кийин ушундай бир сонун нерселерди берип атса, анан мен убактым жок деген болбойт экен. Биз гастролдо, концерт убагында дагы биякта ырчылар ырдай берет биздин эмеде. Мүзүр бир дагы мүнөт кечикпейт, бир дагы секунд кечикпейт. Мүзүрдүн аркасына туруп алып, мен да ошого аракет кылам. Тез дааратымды алып, анан боенуп, дааратымды кечке сактап жүрүп, ал жетишпейм деген ал жөн эле мындай жалкоонун сөзү экен да. Келиңиздер, сиздерге суроо жатайын. Чындыгында мынтип калат го, баланы ичиңде бар кезде тарбияла депчи. Анан багы боюнда бар кезде көпчүлүк энелер жакшы сөз айткыла, анан тарбияланат дейт да. Айрым бир намаз окуган эжелерден, апалардан угуп калсам, балаң боюнда бар кезден баштап ага Куран окут, Куранды угус, анан жакшы ыймандуу болуп чоңоет депчи. Анан сиздердин балдарыңыздар жана кыздарыңыздар мага кызык болуп жатат. Динге жакынбы кимиңиздердики? Кызым ошо жаңы төрөлгөн маалда мен үчүн будильник эле да, ойготкуч эле да. Себеби кызым аябай жоош болду. Анан таң камал сөзсүз азандан 3 мүнөт мурун ил ачуу.
ойгончу анан азан окулуп бүтөт, эчтеке кылбасаң, эмизбесең деле уктайт. Анан кийин эскирип калган маалда бир 9 ай 10 айында баягы кылыктары чыгып калган маалда сөзсүз эртең мененки багымдат азанда ойгонуп азан бүткүчөктү күтүп турат да, анан омийин деп колун бетине сүртүп уктап калат эле да. Анан ошондон улам таасир алгам да, менчи ошондон улам таасир алып, балким мени ошого чакырып атат деген ошондой нерсе мен улам намаз окугам. Кызым аябай жакын. Кызым ушунчалык кыялданып мага келип алып, кээде баягы кичинекей мага жай намаз сатып бер дейт. Жай намаз алып берсем, мага кичинекейин алып бер дейт. Кайдан жайдан көргөнүн билбейм, бирок кичинекей жай намаз көргөн экен да. Анан өзүнүн боюна ылайыктап жай намаз алып бергем. Анысын көтөрүп менен кошо жүгүрүп калат. Мама бас жүрү намаз окуйлук. Мен намаз кыла калайын деп эле өзүнчө. Ушундай бир адаты бар да. Анан мен ойлойм, адам өзүнүн жүрүш турушу менен балага ошондой тарбия бериш керек. Улум да жакын буюрса. Жакшы, келиңиздер, сиздердики. Биздин улубуз Медер 10 жашта, 5 убак намазда. Алхамдулилlah. Мен аябай сүйүнөм, Аллага шүгүрлөр айтам. Балабызды былтыр 2 ай жайында балдарды бияка ойнотуп кел, каникулда эс ал деп жөнөтүп жүрөт го. Жок, биз көгөрүп туруп медресеге берип койдук 2 айда. Азыр папасынан билимдүү деп койсом болот да. Мүзүргейде айтып берет. Мен 3-4 сүрө эле билем, ошо менен намаз окуйм. Мен балам 11-12 сүрө билет, ошон менен намаз окуйт. Түрдүү сүрөлөрдү кошуп айтканда биз ал кээде имам кылып алдыга чыгарып коебуз да. Папасы жокто мен ага уюп окуйм да, анан сонун кылып окугандан мүзүр кичине уялып калып жаттасын деген ой менен карачы балаң сенден билимдүү десем анан уялып калат да. Анан кызыбыз дагы бир күн карасам эле кызым сонун кылып ырдап атат. Мен ырды эле көрүп калганбыз го биз. Ырдап атат экен деп анан мен тарта калайын деп жакшылап уксам, Фатиханы кырааты менен айтып атыптыр. Көрсөм мен балам экөө ойногон планшетке Куранды киргизип коюптур. Кызым аны басат экен дагы, биринчи чоң киши айтат экен, артынан кичинекей бала кайталайт экен. Ошону угуп Фатиханы бүт жаттап алыптыр да. Анан мен аны одноклассникке киргизип койсом, аябай класстар көп базылып, анан эми буюрса уулум окуйт, эми жакында буюрса кызыбыз кичине чоңойсун, азыр 4,5 эле да. Ошо 6 жашка чыккандан кийин буюрса аны жаныма коюп аракет кылам. Жакшы, сонун экен. Келиңиз, сиз дагы. Курсактан баштап тарбиялоо деп айтып атасыңар. Бул чындык экен. Анан мен муну өзүмдүн, менин бир кыз, бир уулум бар. Кызым 1-класска барып калды, уулум 2,5 жашта. Экөөнүн айырмасынан байкайм да. Себеби кызым боюмда бар кезде мен жаңы турмушка чыгып, чыгармачылыктан алыстай албай, музыкага көбүрөөк ыктап калар элем да. Анан үйдө пианино бар болчу да. Анан кызым боюмда бар да. Пианино менен музыка чертип, музыка угуп, сагынып сахнаны ошентип жүрүп 9 айым өтүп кеткен экен да, билинбей. Бирок намазда мындай толук болбосо дагы намазга ыктап, жаңыдан жолук кийип ошентип жүргөн кезим болчу. Анан кызым азыр үнү аябай жакшы. Ырдаба десем болбой ырдайт да. Аябай тынбай ырдап, сүйлөп ушундай да өзүнчө. Анан уулум боюндарда исламскийге тапшырып калдым. Анан мына деп уже акыркы кышкы экзамен бүтөт деп экзамен Курандан тапшырып, анан эле 3 күндөн кийин балам жарыкка келди да. Муну айтып атканын себеби биз 1-курска барганда жаңыдан ошо 30-пара, Куранын акыркы 30-парасын аябай жаттатып, ана экзаменде сурап алды да. Анан уктабай кечинде отуруп алып жаттап, хадистерди жаттап, жаңы илим алып атканда таттуу болот го. Ушундай жакшы көрүп, аябай ушинтип окудум да. Анан ошондо устазым айтты, точно жаттадыңбы деди. Анан устаз жаттадым баардыгын десем, мен сага ишенем деди да. Анан айттым, бирок бир эле сүрөнү кичине чала жаттап калдым. Десем, тажвидтен суроо бер. Анан кийин ошондо баа коюп, анан чыгып атканда айтты, эсиңде болсун, буюрса менин сөзүм чындык экенин көрөсүң. Кудай буйруп көз жарсаң, уулбу, кызбы, ушул боюңда бар учурда дайыма ушул илим жолунда болгон үчүн балаң эстүү, анан аябай памяти күчтүү болот, көрөсүң деди да. Анан мынтип, анан мүмкүн деп анан чыгып кетип калдым. Анан балам жарыкка келди, азыр 2,5 жашта. Чем башка сөз ырларга караганда жаттап алат да, анан Фатиханы жаттап алыптыр өткөндө. Анан мынтип кырааттарын уксам, чем чоң кишилер, жана кээ бир чоң кишилер окуйт го, биздин баягы атеизм убагындагы аталарыбыз, мисалы ката окуп, туура эмес окуп ушинтишет го. Баламды мынтип уксам, кырааттарынан бери, тамгаларынан бери баягы Куранды арабча окугандай окуйт да.
жаттап алыптыр да. Анан кээде мынтип карасам кызым шаңкылдап музыка оңдоп баягы эме ал деле Фатиханы жаттап алган. Анан бирок балам башкача да. Азан башталса сүйлөбөгүлө, тамак ичип атканда сүйлөбөгүлө. Ушундай бир башкача болду да. Анан мынтип ичимен баягы устаздын сөзүн эстейм да. Бул чындык экен. Боюңда бар да, эмнени сүйлөсөң, эмнени алсаң, бала уже бияктан тарбияланат экен да. Суроо бар экен бизде. Келиңиз. Намаз окугуңуздарга канча жыл болду? Ушунча жылдын аралыгында баягы силерди көрүп таасирленген адамдар бар да. Ошолорго мындай бир ыр аркылуу же өзүңөр мындай кандай бир маалыматтар аркылуу мындай жеткизгенге аракет кылып атасыздар? Ошо ыр жастырдыңарбы деп суроо берейин дедим эле да. Эми негизи намаз биз 9 жаштан окушум керек болчу, бирок мен жанара айткандай аябай эле кеч окудум. Буйруса ошол мен окуп келаткан намазым кызым менен тең деп койсом болот. 4,5 жылдан бери. Анан буйруса ошо биз барган жерлерде ошо аракет кылам, бир эле ыр жөнүндө, ырчылар жөнүндө эле сурай беришет го, андай эмес. Акырындан ошо күлүп тамашалап отуруп, ошону айтып динди жеткизгенге аракет кылам. Анан ырчылык чөйрөдө мисалы бизди динге каршы го, мисалы анан мен кээде туруп аябай ойлонуп кетем да. Анан мүзүр айтат, биз деле ырды таштап койбойлук, бул гүлгө окшоп депчи. Анан аябай ортодо чайналып кыйналабыз да. Анан карап көрсөм мүзүр айтат, мен арабат сүрө албасам, соода кыла албасам, силерди кантип багам деп. Анан шылтоо айта бербечи деп экөөбүз кайра бири-бирибиздичи. Ырчылыкта жүрүп ушундай суроо болуп калса, бирок чын эле аябай уялам. Келиңиздер, мындагы азыр коомчулуктан дагы, студенттерден дагы сиздерге суроолор келген. Катар менен жооп берип кете бересиздер. Алардын дагы суроолоруна жооп алалы. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге мындай суроо узаткым келип жатат. Баарыңыздар намаз окуйт экенсиздер. Ушул негизинен аялдын эң негизги парзы болуп күйөөнүн ыраазычылыгын алуу да. Сиздер кандай исламдагы принциптерди колдоносуздар күйөөңүздөрдүн ыраазычылыгын алуу үчүн? Негизи аял киши кабыргадан жаралган да. Анан аны түздөш кыйыныраак да. Түздөйм деп убара деле болбой эле койсо болот. Анан Аллахка ушунчалык ыраазымын. Баягы жакшы бир акындын ырындагыдай өзүңдүн бар экениң кандай жакшы дегендей, кээде жолдошума айтам, сенин бар экениң кандай жакшы депчи. Күйөөмдүн ыраазычылыгын алыш үчүн исламдагы принциптерди баягы балким илимдин жоктугунанбы билбесем керек, бирок ошентсе дагы сөзсүз түрдө биринчиден анын апасына жакшы мамиле кылуу менен, экинчиден анын бир туугандарына жакшы камкор болуу менен, үчүнчүдөн жакасын агартып, тазартып, кийимин жууп, тазалап, ошону менен, анан төртүнчүдөн баягы жабык темалар бар. Андан тышкары тамашалап коллективде да айтып калам, айса да өзүң билесиң. Аллахтын ыраазычылыгын алыш үчүн жолдошума экинчи аял ал десем да болбой атат. Жакшы. Сыңарындай аракет эле кылып атам. Сизчи Гүлмирсе? Ыраазычылыгын алганга аракет кылып атам. Анан бирок дайыма өзү айтат, мен сага ыраазымын, дайыма ыраазымын деп айтат. Анан ал деле мени байкуш бейишке барсын деп атат окшойт. Нааразы болуп атса деле ыраазымын деп атам. Гүлөжө, сиз? Мен өзүм атам жумуштан келатканда, бир хан келатканда, мен баягы бир чети аз күлкүм келет да, бир аябай каардуу киши келаткандай эле образ кыла берет эле да, бирок атам аябай боорукер кишиден атаңар келатат, болгула. Атаңар келатат, ментип келеди. Анан бизде баягы калып калганда, ата деген бул үйдүн эмеси турбайбы? Мен азыр көбүнчө айылда төрөлүп, айылда өсүп чоңойгонума аябай Аллахка шүгүр кылам да. Анан күйөөгө тийгенден кийин да күйөөнү угуш керек, күйөөнү деген сыйлаш керек, күйөөнү минтиш керек деп баягы сиңип калган. Ар кандай учурлар болот, жашоодо өйдө ылдый болот. Анан баягы кишини таарынышып калганда баягы теге бияк Гүлмир эже айтып кеткендей, мен айтам да, эмне менден бейишти кызганып атасыңбы? Депчи, мага ыраазы болчу, таарынган жоксуңбу, нааразы эмессиңби деп баягы тиягынан биягынан чыгып атып, баягы күнүгө ыраазычылыгын алганга аракет кылам. Анан Жанар эже айткандай, албетте аялдын милдетибизди толук аткарып, тамагын жасап, жакасын агартып, апасын ыраазы кылып, бир туугандарын ыраазы кылып, жана ошо балдарыбызды тарбияласак, бул күйөөнүн ыраазычылыгы. Жакшы, экинчи суроо.
Саламатсыздарбы? Мен мындай суроону сиздерге бергим келип жатат. Бул ислам дининде музыка чөйрөсү арам экенин билебиз баарыбыз тең. Ошонун негизинде сиз ушуну билип туруп, эмне үчүн ырчылыкты улантып келе жатасыз? Бул ошо күнөө экенин билип туруп, эмне себептен кайра музыкага аралашып, алдыды көздөй улантып келе жатасыздар? Бул ошо күнөөгө батып калам деп ойлобойсуздарбы? Аябай урушту. Жок, туура эле айтып атат да. Негизи музыка күнөө деп айтылбайт, харам деп, харамдыкка чыгарылган да. Ошол себептен бул жерден мен ушулга чейин чыгармачылыкта болуп келдим, жолуга чейин. Андан кийин баягы изденип чыгармачылардан болбойт экен да, баягы жарыла берет экенсиң да, анан дин ырларды жазып, өзүмдү актап баштадым. Чынын айтканда, Аллах жөнүндө, иман жөнүндө ырдайм деп, Аллах мен мынтип аткам да, Аллахтын тыйган нерсесинен Аллахтын ыраазычылыгын издеп жүрүп турмун да. Себеби эмне үчүн ырдап атасың? Аллах ыраазычылыгы үчүн, Аллах ыраазычылыгы үчүн мынтип атам депчи. Анан Аллахка белгилүү, бирок Аллах жөнүндө ырдап, диний ырларды ырдап жүргөндө ошондон таасир алган айымдар болду. Динге келген айымдар болду. Ошол эле учурда мен харам экендигине дагы бир далил таптым. Себеби комменттерден окуп атып, ушул айымдын үнүн сүйөм. Ушуну жакшы көрөм деген эркек адамдардын комменттерин окуп калып, ошондо арам экенин билдим да. Ошол күндөн баштап мен азыр ал чөйрөдөн биротоло. Азыркы сөзүңүзгө бир нерсени далил кылып айткым келип атат. Баягы аял затынын үнү дагы өзүнчө бир авырат деп коет го. Ошондон таасирленсеңиз керек. Кийинки суроону коюп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Динде дагы, кыргыздын салтында дагы аялдар эркектерден бир тепкич төмөн турат. Ал эми азыркы заманда мунун баары тескерисинче десек болот. Бул пикирлерге оюңуздарды айтып кетсеңиздер. Бул биздин тема экен да. Биздер дайыма эле ушинтип айтып берет да. Тепкичте бул кыздан үйрөнүп алган экөө бири-бирине. Үйдө отуруп эле аял киши бир тепкич ылдый болуш керек, бир тепкич деп. Ошо тепкичин билип албайт, кандай тепкич болду экен депчи. Экөөбүз баягы экөөбүз отурганда эле ушуну уктук го эмеден. Аял дагы күйөө дагы бирдей деп. Сен күйөөңдү сыйлап, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бир колуңа Куранды карма, бир колуңа күйөөң жете эле кете бер бейишке депчи. Ошонун сыңарындай мен баада жакында уктум. Ал бир тепкич өйдө деп, ооба биз күйөөбүздүн ыраазычылыгын алышыбыз керек, бирок Аллах Таала аялды да, эркекти да бирдей кылып, укугун бирдей кылып жаратты деп. Келиңиз. Жанар эже, кийинки суроону коюп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Адамдар көбүнчөсү мээси чарчаганда музыка угуп, мээсин сегиришет. Ал эми чыныгы мусулмандар Куран угуп мээсин сегиришет. Сиздер намаз окуган айым катары көбүнчөсү музыка угуп мээңиздерди сегиртесиздерби же Куран угасыздарбы? Мен өзү музыкадан алыстадым деп бир чет айта алам өзүмдү. Себеби кызым төрөлгөндөн бери жаңы ыр жаздырууну токтотконбуз. Балким уктабай салам, балким балдарымдын күлкүсүнө салам, бирок учур болот кээде үйдө ар кандай, жана айтпадымбы, иним көп себепчи деп. Иним аркылуу келген, жумушум аркылуу келген китептер бар. Китепти ачып окуп отуруп, ошол жерде хадистерди окуп отуруп, бир аз мээримди эс алдырам. Анан музыка угуп эс алдырбайм. Жада калса машина айдап баратканда дагы жолдошум экөөбүздүн көптүр тартышкан темабыз ушул. Ал музыканы катуу коет, мен болсо өчүрөм, ушинтип жеткен жерибизге чейин кичирейтип чоңойтуп отуруп жетебиз да, анан музыкадан алыстап баратам десем болот. Жакшы, кийинки суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп чыктыңыздарбы? Жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам канчанчы жылы төрөлдү эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп чыккам. Мындан 2-3 жыл мурун. 3 жыл өтүп кетти. Азыр жатка билбейм, ачык эле айтайын. Туулган жылын билбейм, бирок өмүр баянын окуп чыккам. Хадистерди билесиз, баягы окуганда таасирленебиз. Кандай хадистерди билесиздер? Бир-экиден кыскача айта кетиңиздер. Эң сонун хадистер. Кыска да, ушунчалык мага таасир берген хадис пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, же унчукпа" деген да. Ушул нерсе мен азыр мен ушул күндө жашап, көрүшүп жүрөм да. Сүйлөсөң баягы кээде ачуң келет, жаман сөз сүйлөгүң келип кеткенде, пайгамбар айтпадыр, сүйлөсөң жакшы сүйлө, унчукпа деп туруп, анан так унчукпайм. Же болбосо жакшы сөз сүйлөйм деп. Ушул хадис сонунда мен баарыңарга айтат элем да. Сүйлөй турган болсоң только жакшы сөз. Жаман сөз сүйлөгүң келсе лучше унчукпа. Жанар эже, кайсы хадиске көбүнчө амал кыласыз?
көбүнчө амал кылам. Мен өзүмө жакын десем болот болуш керек. Мен белек бергенди жакшы көрөм. Кесиптештерим да жакшы билет. Ооба. Белек бергиле сүйүңдөр артсын деген хадисти көбүрөөк колдоном жашада. Андан тышкары мен бир жакшы хадисти кулагым ушунчалык чалып ошондон бери ошол нерсени ушунчалык өзүмчө ойчул, саначыл болгондуктанбы, жакшы күмөн санаган жакшы ибадат кылганга барабар деген хадис бар экен. Мен ошон үчүн бир нерсени күтүп атсам, бир нерсе жазарда дагы сөзсүз түрдө жакшы жагына күмөн санайм да, сөзсүз ушул жакшы болот деп. Себеби бардыгы ниетке жараша болот деп айтат. Ошон үчүн ошол мага абдан жакыныраак жана жакшы көргөн хадистер. Чейиндин бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз чыгармачылык жааттагы атактуу намаз окуган айымдар менен кызыктуу маек куруп жаткан маалыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Биринчи эле намазга аябай жакшы басым жасадык. Анан Аллахтын башка парыздарынын кайсыларын аткарып келүүдөсүздөр? Кыскача айтып өтүңүздөр. Сөзсүз түрдө 30 күндүк орозо, милдет катары сөзсүз түрдө аны аткарабыз. Колдон келген учурда сөзсүз түрдө зикир чалып, Аллахтын исмин көбүрөөк атаганга аракет кылабыз. Андан тышкары сөзсүз түрдө садака берип, айрыкча мен ойлойм, баягы динди түшүнгөн адам бул нерседен эч убакта алыс болбосо керек. Ошон үчүн ага дагы аракет жасап, колдон келишинче аракеттерди кылабыз. Келиңиз күлмүш. Ошо мен деле ошо орозо кармаганга кармап жүрөбүз. Эми айтып милдет кыла берген болбойт болуш керек, кармап. Анан ошо албетте өзүмө каалаган жакшылыкты башкага да каала дейт го. Ошондо сен чыныгы мусулмансың. Мен бир эле өзүм жыргабай элдин баары жыргаса деп ошону карманам да. Ошон үчүн баардык адамдар ошондой болсо, өзгө каалаганды башкаларга да кааласак. Эң негизги мен өзүм азыр кубанып, өзүм Аллахка шүгүр кылган эмем бул ошо жоолук парызына. Ушуну аткарып алганыма аябай сүйүнөм да. Ушул жерден сизге бир сөзүңүзгө аралжы бир суроо бергим келип атат. Көпчүлүк учурда азыр бизде айрымдар баягы коомчулукта жоолукчандарды жумушка албай койгон учурлар да болуп атпайбы? Мына ушундан улам кээ бирлер айтып калат, жоолук салынууга болгон менин көп бир талант. Кээ бирлер бар, эми билебиз аны чыгармачылык чөйрөдө болобу башка жагында жоолук салынып чечип койгондор да болуп атат да. Анан эмнеге чечип койдуң деген суроону узатканда, мен чыгармачылыгыма, менин жеке жашоомо көбүрөөк бактыма тоскоолдук кылып калат экен деген учур болуп атат. Сизге жоолук тоскоолдук кылдыбы же тескерисинче жакшы ийгиликтерди алып келдиби? Бул мындай да, ошол жоолук салынып аткан адамдын өзүнүн ишениминде. Кептин баары ошол жакта болот. Амалдар ниетке жараша болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го. Ар бир нерсе бул дагы амал да. Ниеттен башталат да. Менин ниетим, мен мынтип ниет кылгам, мен жоолук кийем, мен жашоомо эчтеке тоскоолдук кылбайт, мен тескерисинче бактылуу болом, тескерисинче мен эң сонун жумуш табам. Менде ошол ниет болгон, мен эч убакта ойлогон эмесмин. Мен ушундай болуп калам, тигиндей болуп калам деп. Кудайыма шүгүр, жумуш менен Аллахым камсыз кылып атат, үй бүлө менен камсыз кылып атат. Ошон үчүн айтып атпайм, ушул жоолук парызын аткарганыма гана аябай ыраазы болуп, ушунчалык Аллахка ыраазы болуп сүйүнөм да. Бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго интернет булактарында олтурган жарандардан бир нече суроолор келген экен. Азыр биз жооп алып берүүгө аракет кылалы. Кеңеш тобунун чыгармачылыгын сыйлайбыз. Ал эми Мүзүр Байкенин тез-тезден даватка барып турганын билем дейт. Сиз Гүлмир эже илимди каяктан алып үйрөнөсүз деген экен. Бирок чын эле Мүзүр деген дайыма айтат да, мен 1 айдын 3 күнүн Аллага арнашым керек. Мен убактымды ушундай кыла берем деп, анан ошол 3 күндүк даваттарга чыгып жүрөт. Анан мен Россияда жүргөндө ал 40 күн даватка барып келди. Ошол жака барып келгенден кийин күйөөмдүн өзгөрүлгөнүн аябай байкадым. Мурун жана тепкич деп айтып атпадык беле? Мен деген бир тепкич жогорумун. Бул аялдын иши деп кухняга такыр кирчү эмес да. Баягы шашылып жанталашып иш кылып атсам, ошо 40 күндүк даваттын эмесин өзү мага ыйлагысы келип айтты да. Гүлмира дейт, ал жерде дейт 40 күн даватта бир бала келип дейт, байке носкиңизди чечип бериңиз, мен сооп алайын, жууп берейин деди дейт. Болуптур деп бердим дейт, аны сооп кылыш үчүн дейт. Аны сооп кылып алсын деп. Анан сен дейт күндө мага сооп кылып жүрүп турсуң да, 15 жылдан бери дейт, мен канча жол носкимди жуудуң дейт, жиркенбей жуудуң. Сен канча жол тамак даярдап, канча жол монуп иш кылдың. Мен сага бир да жолу Аллах ыраазы болсун деп айтпаптырмын дейт.
мен күбөм ошо сөзүн угуп алып ушундай дааваттын кереметин, Аллахтын кереметин ушундай күбөмдү кармап алып кучактап бетинен кайра өпкүм келди да. Ошон үчүн мен илим ала элекмин, бирок ниет кылып атам, тилек кылып атам, буюрса күбөм менен чогуу дааватка Масрат жамааты менен чыгып келебиз деп. Чындыгында билебиз, көбүнчө диний үй бүлөлөр үйүндө атайын үй бүлөсү менен таалимдерди өтүп турушат. Сиздерде дагы бул көрүнүш барбы дейт? Мен балким диний каналда иштегендиктенби же болбосо баягы ушул жаатына үй бүлөдө биринчиден түшүнүк бергендикпенби, үчүнчүдөн эне болгондуктанбы балдарым, уулум, кызым дагы ушул жөнүндө суроо болсо сөзсүз түрдө мага келип сурашат да. Апа ушундайбы депчи. Анан колдон келишинче бул темада чогулуп отуруп алып сүйлөшкөндү аябай жакшы көрөбүз. Сөзсүз түрдө баягы таалим үйдө күнөөгө болуп туруш керек. Мен жана айтпадымбы, биздин турган турпатыбыздын баары тең таалим болуш керек деп. Ошон үчүн аракет кылып чай үстүндө болобу, же болбосо жөн эле ойноп отурганда болобу, биз үй бүлөбүз менен төртөөбүз көп ойноп отурабыз, сүйлөшүп отурабыз да, уулум, кызым, жолдошум болуп. Анан ошол учурда көбүнчөсүн баягы алардын суроолоруна көбүрөөк жооп бергенге аракет кылабыз дагы, ушул темада сүйлөшөбүз. Жакшы, Күлөжө, сизге суроо экен. Илим алсаң билгениңди башкага үйрөтүп тур дейт го. Сиз илим алып жатыпсыз, башкаларга да үйрөтүп динге тарткан учурларыңыз болобу дейт? Баягы убакытсыз келип калганда, бир ошондой момент болгондо аракет кылам. Намаз окуп калгандарга көп эле жыл болуп калыптыр. Анан ушу ниетиңерде барбы? Бул баарысында ниетибиз бар, бирок ошо пландарыңарда барбы? Бул ажыга баруу боюнча ошол маселелер. Ажыга баруу бул менин кыялым. Ошончолук эңсеген максатым, Аллах таалам каалаган күнү буйрса барабыз деген жакшы ой максатыбыз бар. Келиңиз. Бул менимче ар бир пенденин кыялы максаты болуш керек, мүзүр дагы. Бирок мен биринчи өзүм барам деп ашык болбойм. Биз мүзүрдүн мамасы, апабыз 80 жашка чыгып калды. Ошол апам барып келсе, мен өзүм барганда аябай кубанмакмын. Айтып коет го, жанагы генерал болгусу келбеген солдат эмес депчи. Ансырандай чыгармачылык чөйрөдө да ушундай тамаша сөз бар. Гамлетти ойногусу келбеген актер эмес деп айтат да. Ансырандай чыгармачылык чөйрөдө жүргөн менен баары көкүрөгүбүздө сөзсүз түрдө тилектер бар. Мен дагы тилегим ошол. Баягы кыргызда сөз бар, көзүм төрт деп коет го. Ансырандай аякка барыш үчүн көзүм төрт эмес, көп эле. Анын баардыгы тең баягы буйрса деп аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө аракетке, ниетке жараша болот экен. Анан Гүлмира айткандай, мен дагы ошол жолдошумдун апасы, өзүмдүн ата энемдин биринчи ошолордун баруусун тилеп, андан соң өзүм барсам деп тилек. Жакшы, суроолор бүттү окшойт. Убакыт соңуна келип жетти. Эми жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, сиздердей болгосу келген аркаңыздардагы сиңдилериңиздерге баягы кеңеш иретинде, таалим тарбиялык иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүз. Биринчиден Аян телеканалына чоң ыраазычылык, себеби бу дагы болсо элге кайсы бир деңгээлде динди жеткирүүнүн эң бир жакшы жолу деп эсептейм. Анан баардыгына эле жага бергидей акча эмес экенбиз да. Кээ бирөөнө жакпайбыз, кээ бирөөнө жагабыз. Анан жалпы көрүп отурган жалпы көрөрмандарга айтар негизги нерсе, Гүл айткандай, баардык амалдардын баардыгы ниетке жараша, шылтоолорду азайтыш керек. Баардык нерсе сен кандай ниет кылсаң ошого жараша болот. Анан айрыкча ошол дал ушул жакты тандап аткан адамдарга, мен чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар таарынбасын. Эгер кесип тандоо алдында тургандар болсо, мен айтат элем, музыка менен байланышкан, чыгармачылык менен байланышкан, айрыкча айымдарга, кыздар элдердин алдына көп чыга турган кесиптерди тандабай эле койгонуңар оң. Андан көрө аялдык, энелик кесипти биринчи тандаш керек деп айтат элем. Мен да сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушинтип бизди көрөрмандар менен байланыштырып, динди дагы да болсо Аллахты улуктап атканыбызга шүгүрлөр болсун. Анан эми буйруса мен үчүн дагы ушу көрүп аткан баардыгы ушул жерде отурган кыздар мен үчүн да дуа кылып коюңуздар. Мен да сиздер үчүн дуа кылып коюн. Бир кезде мен гүлдөй болуп жолук менен отуруп калайын. Боо, жакшы келиңиздер. Апаларга, кичинекей бүбөк кыздардын баардыгына биринчи орунда энелик бакыт каалайт элем. Аялдын максаты бул эне болуу. Андыктан бактылуу эне болом десеңер, мен баарыңарга ошол дин жолунда жашоону сунуштайт элем. Албетте Аллах Тааланын парзын аткарган адам эч убакта
утулбайт. Ушунчалык бактылуулукка жетет. Анан муну даже ошондой жолдогу адамдар өздөрү сезип, да силерге как мындай күбөлүк катары айта алат болуш керек. Ошондуктан урматтуу эже сиңдилерим, ачык жерлериңерди жапкыла. Жанар эже айткандай, жана кесип алдында турган, кесип тандоо алдында тургандардын баардыгына каалайт элем да. Баягы эң биринчиден Аллахтан сурагыла бактылуу жашоону. Бул жоолукту да сураш керек экен. Бул бактылуу жашоону дагы, динди дагы Аллахтан сураш керек экен да. Ошондуктан өзүңөр эң биринчи сураганды унутпагыла. Албетте Аллах таалам берүүчү, Аллах тааламдын каалагандай болот. Баарына бакыт каалайм. Чоң рахмат. Эгерде адамдын жүрөгүндө күчтүү ыйман болсо, анда бардык жерден убакыт таап, ибадаттарды толук аткарат. Андыктан Аллах таала бардыгыбызга күчтүү ыйман берсин. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.